Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, сиздер Салам радиосун угуп жатасыздар. Бүгүнкү эфирибизде биз абдан маанилүү тема ишкерлердин укуктарын коргоо жана бул багыттагы ченемдик укуктук актылар тууралуу сөз кылабыз. Өлкөбүздө чакан жана орто бизнестин өнүгүшү экономиканын негизги бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Бирок ишкердик жүргүзүүдө ар кандай тоскоолдуктар, мыйзам бузуулар жана түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн. Мындай учурда ишкерлер өз укуктарын кандай коргой алат? Кайсы мыйзамдарга таянуу керек? Ушул жана башка суроолор боюнча бүгүнкү эфирде биз Баткен облусунун прокуратурасынын бөлүмүнүн улук прокурору Алимбек Сагынбек мырза конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандай келе алдыңыз? Жакшы, рахмат. Эң эле биринчи суроолордон болуп, Кыргызстанда ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча кандай негизги ченемдик укуктар актылары бар? Саламатсыздарбы? Негизи прокуратура органдарынын негизги милдети мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган прокуратура органдарга жүктөлгөндүктөн ишкерлердин укуктарын приоритеттүү багыттар катары бүгүнкү күндө прокуратура органдарында жүктөлгөн. Ал эми ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча кандай ченемдик актылар бул бир нече президенттин указдары чыккан жарлыктары. Тактап айтканда 2021 жылдагы 3 сандуу менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгы, ошол эле жылда 2021 жылдагы 61 сандуу ишкер субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгы, ошол эле 2022 жылдагы 388 сандуу укук коргоо органдары жана салык кызматынын органдары тарабынан ишкердик субъекттерге жүргүзүү текшерүүлөрдүн каттоон тартиби жөнүндө жобо бекитүү жарлыктары кабыл алынган. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Кыргыз Республикасынын президентинин 28 январь 2026 жылдагы 18 сандуу ишкердик субъекттерге салык контролун жүргүзүүгө тыюу салуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыгы кабыл алынган. Ушуга улай эле 14 март 2026 жылдагы 113 сандуу ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыктары кабыл алынган. Ушул жарлыктардын негизинде прокуратура органдары өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет, ишкерлердин укуктарын коргоо жаатында. Сонун прокуратура бул багытта кандай иштерди алып барат? Жакшы суроо болду. Прокуратура органдары бул багытта тактап айтканда 2021 жылдын 26 жылдын биринчи кварталында эле мисалы ишкерлердин укуктарын коргоо жаатында Баткен областынын прокуратура органдары жалпы 11 текшерүү жүргүзүлгөн. Анын текшерүүнүн жыйынтыгы менен 39 мыйзам бузуштар аныкталган. Аныкталган ченемдик актылардын четтетүү максатында 3 укук бузуу жөнүндө иш боюнча жаза чарасын колдоо жөнүндө токтомдор жокко чыгарылган. Башкача айтканда, контролдоочу органдар тарабынан салынган токтомдор, протоколдор жокко чыгарылган прокуратура органдары тарабынан. Ошондой эле 7 сунуштама жана 8 укук бузуу жөнүндө өндүрүш иштери козголгон. Башкача айтканда, ошол контролдоочу органдарга укук бузуу, башкача айтканда, укук бузуулар жөнүндө кодекстин 436 беренесинин негизинде 15 миңден айыппул чарасы салынып, штрафтар салынган кызматкерлерге. Сунуштамалардын кароонун жыйынтыгы менен 4 кызматкер тартип жазага кирипкер болушкан. Жакшы. Ал эми ишкерлердин укуктары көбүнчө кандай учурларда бузулат? Ишкерлердин укуктары көбүнчө өздөрү да ишмердүүлүк жүргүзүүдө бул ошол колдонуудагы мыйзамдардын билбегендигинин натыйжасында, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөнүнүн натыйжасында ошол мыйзамдар келип чыгат. Мисалы айтканда, салык кызматы тарабынан жеке ишкерлерге була түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруш керек. Баягы жардамдарды берип туруш керек да булардачы. Мисалы ККМ чектерди кантип иштеш керек, кандай учурларда иштеш керек. Ошолорду жакшы иштетпеген натыйжасында ошол мыйзамдар аныкталып, анан тиешелүү чаралар көрүлүп калат ишкерлерге карата контролдоочу органдар тарабынан. Жакшы. Ал эми эгер ишкердин укугу бузулса, ал кайсыл жакка кайрылыш керек? Эгерде ишкерлердин укуктары бузулса, бул түздөн түз прокуратура органдарына кайрылса болот. Бул ошол ишкерлердин укуктарын кимдер бузат? Бул контролдоочу органдар, бул салык кызматы, СЭС, ошондой эле экология кызматы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Мындай айтканда, укук бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык ким жаза чарасы көрө алса, ошол контролдоочу органдар болуп эсептелинет. Айтып калбадыңыз беле, прокуратурага кайрылсын депчи түздөн түз. А прокуратурага кайрылуунун тартиби кандай?
Бизге кайрылуу тартиби бул азыркы замандын талабына ылайык биз бул баягы ишеним телефондорго чыккан прокуратура органдарына. Бул ар бир райондук прокуратураларда жана областтык прокуратуранын өзүндө түнү күнү иштей турган ишеним телефондор бар. Айта кетсем, мисалы bizde бүгүнкү күндө сотовый телефондор бар. Ал сотовый телефондо ошол эле WhatsApp тиркемелери да бар. Номери бул 0770 25 21 55 сандуу номер болуп эсептелинет. Бул ошол номерге чалсаңыздар түнү күнү ошол номер иштейт. Ошонун негизинде бизге кайрылсаңыздар биз каттоону алып туруп эле ошол күнү сразу текшерип баштайбыз. Же болбосо жарандар электрондук түрдө кайрылса болот. Бул боюнча бизнести коргоо мобилдик тиркемеси чыккан. Прокуратура органдарында ар бир баягы азыркы неме боюнча Play маркеттерде бул бар, бизнести коргоо жөнүндө. Ошону ар бир жеке ишкер же жарандар өзүнө жүктөп алып туруп, карап ошонун негизинде иштесе болот. Эгерде ошол жерде укугу бузулса, ошол жерде кантип тартиби, кайрылуунун тартиби көрсөтүлгөн. Ошондой эле жеке ишкер бизге түздөн түз келип прокуратурага кайрылса болот. Жеке арыз менен кайрылса болот. Кайрылса биз ошол каттоого алынган күндөн баштап чараларды көрүп баштайбыз, текшерүүнү жүргүзүп. Түшүнүктүү. Кандай учурда прокуратура түздөн түз кийлигише алат? Бул биз эгерде ишкерлердин укуктары бузулган учурда биз түздөн түз эле баардык кийлигише алабыз. Бул массалык маалымат каражаттарына жарыяланган, мисалы массалык маалымат каражаттарына же азыркы заман менен алганда Facebooктор бар, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары бар. Эгерде ошол жакта эле жарыяланса, укуктары бузулгандыгы боюнча аныкталса, биз түздөн түз кийлигишип текшерүү жүргүзө беребиз. Ишкерлердин укуктарын коргоо жаатында. Бул биздин негизги приоритеттүү багыттарыбыздын бири болуп эсептелинет. Жакшы. Мамлекеттик органдар текшерүү жүргүзгөндө кандай эрежелерди сакташ керек? Бул боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин 388 сандуу жарлыгы бар. Мамлекеттик контролдоочу органдардын баягы каттоонун тартиби деп коет. Бизде баягы электрондук РПСБ деп коебуз биз, ишкерлерди каттоо тартиби деп. Ошол жерде салык кызматы, ички иштер органдары, укук коргоо органдары бизге кайрылып ошол жерде каттоого алып кетишет. Бул ишкерлерди катталган арыз, ишкерлерден арыз түшкөндө бизге каттоого келишет. Электрондук, баардыгы электрондук түрдө базада катталат. Катталгандан кийин биз ошо эгерде берилген текшерүү мыйзамдуу болсо, биз каттоого уруксат беребиз. Эгерде мыйзамсыз болсо, каттоодон баш тартабыз. Ошондой эле жергиликтүү контролдоочу органдар бар. Бул СЭС болот, экология болот, азыр бүгүнкү күндө архитектура курулуш башкармалыктары бар. Булардын баары барып, Министерство экономиканын аймактык башкармалыгы бар Баткен областында, ошол жерден баары каттоого алышып туруп кетет. Бүгүнкү күндө президенттин жарлыгы чыккандан бери бул мораторий киргизилген, ишкерлерге текшерүү чектөө киргизилгендиктен булар азыр каттоо алуу токтотулган баардыгы. Түшүнүктүү. Акыркы учурда ишкерлердин укуктарын бузуу боюнча кандай учурлар катталууда? Азыр акыркы учурда ишкерлердин укуктарын бузуу боюнча, мисалы контролдоочу органда бизде алганда ишкерлерди негиз текшерип коюшат. Бул деген ошо Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдагы жарлыгы бар, 10 сандуу. Ошол жарлыктын негизинде булар ошол талапты бузгандыктан биз реакция көрөбүз. Реакциянын негизинде чаралар көрүлөт. Түшүнүктүү. Кийинки эле суроо, ишкерлер өз укуктарын коргоо үчүн эмнелерге көңүл буруусу керек, кандай ойлойсуз? Ишкерлер өзүнүн укугун коргоо үчүн негизи эле мыйзам талаптарын сактоого чакырат элем. Мыйзам талаптарын сактап, ишкерлердин укуктарын коргоо мыйзамдын ар бир беренесинде, ар бир пунктунда көрсөтүлгөн. Кантип корголот, кайсы учурда корголот. Эгерде мыйзам талаасында ишкер өз ишмерлигин жүргүзсө, эч ким бул ишкерге тийише албайт. Түшүнүктүү. Демек, мыйзам талаасында иш жүргүзүш керек, э? Ооба. Чоң рахмат. Ал эми сиз угармандарга жана ишкерлерге кандай кеңеш берет элеңиз? Угармандарга, ишкерлерге бул багытта азыр бүгүнкү күндө өзүңүзөргө белгилүү болгондой президенттин 2 жарлыгы чыккан. Бүгүнкү күндө мораторий боюнча
ошол жаатта эгерде ишкерлерди текшерип жаткан болсо бүгүнкү күндө бизге кайрылыңыздар, биз сиздердин укугуңуздарды коргоо беребиз. Ошол жарлыктын талаптары эгерде бузулса, барып негизсиз текшерүүгө, кандай эле текшерүү болсо бизге жана жогоруда айтып өтүп кеткендей мобилдик тиркемелерибиз бар, баягы телефон довериябыз бар, күнү түнү иштеген телефондорубуз бар. Ошол эле болбосо электрондук кайрылууларыбыз бар. Болбосо келип өзүңүздөр түздөн түз кайрылсаңыздар болот. Эгер укугуңуздар бузулса, келсеңиздер, биз укукту коргоо беребиз. Ишкерлердин укуктарын коргоо беребиз мыйзам талаасында. Чоң рахмат. Урматтуу угарман, биздин ага ачык микрофон аттуу программабыз соңуна чыгып жетти. Биз менен бирге болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Эгер бул видео жаккан болсо, бөлүшкөнгө унутпайбыз. Ал эми сизге келип бергениңиз үчүн Сагынбек мырза чоң рахмат. Рахмат.